Сбербанк интернет-банк системасы боюнча жүргүзүлүүчү операцияларга чектөө киргизет. Бирок Ольга Депихина буга макул болбой, банкты сотко берген. Сотто Сбербанк эмне үчүн мындай чектөөлөр киргизилгенин далилдер менен көргөзгөн. Кыргыз темир жолу ишканасы өндүрүүчүнү тендерге түз чакыруунун ордуна ортомчу фирма аркылуу кызматтарды сатып алган. Курган облустук арбитраждык соттун чечиминен биз Стройтекс сервис тарабынан кызматтардын баасы көтөрүлгөнүн билдик. Негизги жана кошумча келишимдерди эске алганда, локомотив дөңгөлөктөрдүн оңдоонун баасы $452,000 түзгөн. Чындыгында оңдоо иштерине $218,000 сапталган. Көрүп турганыңыздай, чыгым дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөн. Транспорттук чыгымдарды кошпогондо бул иштен Стройтекс сервис 14 миллион рубль же $220,000 пайда көрүшкөнүн Россиянын салык органдары аныкташкан.